Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Эсиңиздерде болсо бир канча убакыт мурда каналыбызда көзүн ачкан адамдар өзүн өзү өлтүрүп Коштун капасы аттуу тасманы көрдүк эле. Бүгүн ошол эле окуя Барселонада болгондугу тууралуу Коштун капасы Барселона аттуу тасманы көрөбүз. Андыктан даяр болуп калсаңыздар акырындан баштай берели. Тасманын башында Себастьян деген адам өзүнүн Анна деген кызы менен эскирип ташталып кеткен ролик тебүүчү жайда ролик тебип ойноп жатышкан. Бир кезде ал жерде түшүнүксүз үндүр пайда болуп, каармандарыбыз баштыгын алып алып эле качууга кирише башташты. Алар бара жатса эле жолдон 3 адам чыгып Себастьянга кол салышып, аны жыга чаап эле тоногонго аракет кыла башташат. Көрсө бул үчөө тең көзү сокур адамдар экен. Анда Себастьян да аларга кол салайын деп, бирок кызынын коркуп калганын көрүп ал нерседен баш тартып, көзү сокур адамдар кеткенден кийин экөө сыртка чыга башташат. Алар эң биринчи эле көздөрүнө ширетүүчүлөрдүн капкара көз айнектерин тагып алышты. Биз ушул жерде шаардын толугу менен талкаланып, адамдар өздөрүн өздөрү өлтүрүп, бул нерсе каяктан келип эмне болгонун элдер такыр эле түшүнбөй калганын билебиз. Анан да шаарда түшүнүксүз бир көзгө көрүнбөгөн жандыктар пайда болуп, аны көргөндөр өзүн өзү өлтүрүп, тирүү калгандар ушинтип күндүзү көздөрүн таңып алып сокур сыяктуу жүрүшөт экен. Ошентип эки каарманыбыз бара жатып жолдон башка бирлөрдүн келе жатканын байкап калышты. Анда атасы кызына сен эмне кылышты билесиң деп аны бекитип коюп, жанагы кишилерге кайрыла баштады. Мен көптөн бери тамак аш элекмин, мага жардам бериңиздер десе, топтогон кишилер ал нерседен баш тарткысы келип, кетейин деп калганда эле Себастьян мен жарык чыгаруучу аппараттар кайда экенин билемин десе, жанагы кишилер токтоп калышты. Бир кезде эле ал жерден шамал көтөрүлүп, түшүнүксүз кубулуштар пайда боло баштаганда, адамдар Себастьянды өздөрүнө кошуп алышат да ал жерден сыбаса кармап кетишет. Алар имаратка киргенден кийин көздөрүн ачып жакшынакай эле жүрүшөт экен. Сыяга алар коркуп коргонуп жүргөн жандыктар имараттын ичине көп деле кире беришпейт окшойт. Ошентип алар тамактанганча олтуруп калып, бир маалда арасындагы көзү сокур адам өзүнүн окуясын айтып бере баштады. Менин мурда көзүм мындай эмес болчу. Дүйнөдөгү бул түшүнүксүз окуялар башталган кезде менин үйүмө бир түшүнүксүз адамдар келип, бизди уртокмок алып эле аялымдын маңдайына көзүнүн сүрөтүн тартышып, аны коркутуп көзүн ачып эле жанагы жандыктарды көрсөтүп салышты. Мен ушул убакта колума бычакты алдым дагы өзүм ушинтип көзүмдү сокур кылып салдым. Болбосо алар мени дагы ушул нерсеге алып бармак. Эң кызыгы, ал адамдар өздөрүнүн көзү ачык жүргөнү менен жанагы жандыктарды көрсө дагы өздөрүн өздөрү өлтүрбөйт экен. Сыяга алардын мээсинде бир нерсе алмашып калганго деп эле айтып бере берет. Көрсө бул адамдар мурда автобустар сакталчу жерде жашашып, кечинде автобустардын ичинде укташып эле, кээ бирлери ал жерде күзөтчү болуп уктабай жүрүшөт экен. Каарманыбыз баардыгы уктаган кезде ордунан туруп эле эшикке чыгып, ал жерде жүргөн күзөтчүдөн бекинип эле бир жака жөнөй баштады. Көрсө ал автобустардын ачкычтары бекитилген жерге барган экен. Бир убакта эле кайрадан адамдар уктап жаткан автобуска кайтып келип, айдоочу олтура турган жерге олтуруп эле бир нерсени сүйлөп эле аны айдаганга аракет кыла баштайт. Бул ызы чуудан адамдардын арасындагы кыздардын бири ойгонуп кеткен эле. Ал Себастьянга жакындап барса, каарманыбыз ачкычтарды биринин артынан бирин салып, акырында туш келгенин таап алат дагы автобусту ордунан жылдырып эле айдап жөнөдү. Анда ойгонуп кеткендер Себастьянды токтотконго аракет кылып, бирок ал жака кире алышпай, Себастьян болсо эч нерсеге карабай айдап эле күзөтчү адамды да тебелеп кетет. Ошентип адамдардын токтотконуна карабай автобус сыртка чыгып кетти. Ал бир кезде кырсыкка учурап, автобус капталынан жыгылып калып, Себастьян эшикке чыкканына карабай эле көзүн ачып тура берет. Сыягы бул дагы жанагы жандыктарга кызмат кылып, адамдардын атайын көзүн ачып, өзүн өзү өлтүргөнгө муктаж кылган адамдардын бири окшойт. Анда адамдардын биринчиси көзүн ачып, жанагы жандыктардын бирин көрүп өзүн өзү союп алып, кызды болсо Себастьян муктаж кылып эле көзүн колу менен ачып эле ал дагы өзүн өзү өлтүрүп алды. Үчүнчүсү болсо автобустан чыгып жаткан күйүүчү майга жандыр балкасын ыргытып, автобус жарылып кетип, ал жердеги адамдардын баардыгы көз жумду окшойт. Бир убакта эле каарманыбыздын жанына кызы келип аны мактап, сиз азаматсыз, бул өлгөн адамдардын баардыгы эми бактылуу болушту окшойт. Буйруса сиз ушундай аракет кыла берсеңиз, апам үчөөбүз чогуу болобуз. Баары жакшы болот деп жаткан жерден эле биз кайрадан кызы жоголуп, каарманыбыз жалгыз калганын байкайбыз. Мындан соң окуя алмашып, бул нерселер баштала электеги 9 ай мурдагы окуяны көрө баштайбыз. Ал жерде Себастьян энергетика тармагында иштеп, ага коңгуроо келип, алар иштетип жаткан ГЭСтеги адамдар өздөрүн өздөрү өлтүргөн жөнүндө маалыматтарды беришет. Көрсө бул нерсенин баардыгы Польшада башталган экен. Ал жерде адамдар ар кандай кырсыкка учурап, андан соң Европанын бардык өлкөлөрүнө тарап, каарманыбыз жашаган Испанияда дагы мындай окуялар башталып, Барселона такыр эле ызы чууга түшүп калат. Себастьян кеңсесине келсе, ал жердеги адамдар дагы бир жака шашылып эле ызы чуу болушуп, бир убакта аялы Лаура чалып, Анна мектепке кетти эле, аны алып келбесең болбойт окшойт. Сыналгыны карашы деп эле жаңылыктардан шаарда аябай ызы чуу башталганын көрүп калышат. Ушул убакта Себастьян менен иштеген адамдардын бири өзүн өзү асып алып,
Себастьян маселе олуттуу экенин түшүнөт да кызы Аннанын мектебине чуркап жөнөдү. Унаасына барып олтурайын десе эле унаасына үстүнөн бир адам келип түшүп калып, адамдар ызы чуу болуп эле тартип жоголуп, башаламандык башталып кетти. Анда Себастьян метрого түшөйүн деп Кузьминки станциясынан түшүп барып, метронун келишин күтүп жаткан кезде адамдардын жанына бир шамал келип эле адамдардын көздөрү өзгөрө баштады. Алар поезддин станцияга жакындап келгенине карабай эле анын жолуна секиришип өздөрүн өздөрү өлтүрүп, ал жерден араң эле качып кеткен каарманыбыз мектепке барса мугалиме өзүн өзү өлтүрүп алыптыр. Себастьян окуучулардын арасынан кызын таап алып аны ээрчитип жөнөгөн кезде чиркөөлөрдүн биринин жумушчусу алардын алдынан тосуп чыгып эле түшүнүксүз бир сөздөрдү сүйлөй берди. Бул келген нерсе эмне экенин мен деле билбедим. Бирок Кудай бизге жамандыкты жөнөтпөсө керек. Ошондуктан булар балким периште болоттур. Мен аларды көргөнгө даярмын. Силер болсо аны көргөнгө даярсыңарбы деп эле өзү эшикке чыгып кетти. Ошентип каарманыбыз кызын алып алып аялынын жанына барган кезде аялы машина уруп кетип, биз кайрадан эле азыркы мезгилдеги окуяларга өтөбүз. Ал жерде Себастьян чиркөөлөрдүн бирине келип Кудайдан кылган иштери үчүн кечирим сурап жаткан. Мен адамдарды алдап жатам, бирок бул алардын жакшылыгы үчүн. Мен аларды эркиндикке чыгарып, өзүм дагы үй бүлө менен чогуу болгум келет. Ошондуктан Кудай мени кечирүүгөр деп эле кызы экөө сапарын улашып бара жатса, автобустун бетинде чоң бир көздүн сүрөтү тартылып туруптур. Ал жерде адамдарды асып салышып, алардын маңдайына көздүн сүрөтүн тартып, алардын бири өлгөн кезде жаны асманга нур болуп эле учуп кетет. Себастьян бир кезде дагы бир кыздын дарыканага кирип жатканын көрүп, ага жакын барып, үн чыгарбай ал кыздын жанына барайын дегенде анын башка шериктери бар экен. Анда Себастьян дагы жалганын баштап, мен ток чыгаруучу аппараттарды билем, мени уртокмок алып эле тоноп кетишти. Ошондуктан мени өздөрүңөр мени ала кеткилечи деп эле жанагы адамдарга боор ооруткан сөздөрдү айтып, ыйлагыдай болуп эле суранып жатса, алардын арасындагы Клэр деген кыз менен Рафа деген бала макулдугун берип эле өздөрү менен кошо алып кетип калышты. Бул адамдардын тобу көрсө жарылуучу заттардан бекинүүчү жер тилөдө жашашчу экен. Ал жактагы бир кызды көрүп каарманыбыз дароо эле Анна деп аны чакырса, ал такыр эле башка кыз, жана анын аты София болот. Көрсө буга чейин Себастьяндын кызы Анна көзүнө жөн эле көрүнүп жүрчү экен. Анда Рафа менен Октавия каарманыбызды бурчка алып барып алып коркутуп, жарык берүүчү аппарат кайда десе, каарманыбыздын кызы Анна кайрадан эле анын көзүнө көрүнө баштады. Ал Себастьянга ойлорду салып, сен булардын баардыгын өзүң менен алып чыгып кетишиң керек. Бирден экиден алып чыксаң, булар сенин ким экениңди билип калат деп жатса, Себастьян Рафага чындыгында жарык берүүчү аппараттар жок болчу, мен жөн эле оюмдан чыгарып койдум. Эгер антпесем силер мени таштап коймоксуңар десе, Рафанын жини келип аны сыртка чыгарайын деп жаткан кезде, башка адамдар келип, жанагы кичинекей София келип эле Рафага каршылык көрсөтө баштайт. Көрсө София немец кызы болуп, анын тилин эч ким түшүнбөй жүрүптүр. Себастьян болсо немец тилин жакшы сүйлөй албаганы менен аябай жакшы түшүнөт экен. Ошентип алар Себастьянды өздөрү менен алып калганга макул болуп, жанагы кичинекей Софиянын ата-энеси жөнүндө сурай башташат. Көрсө бул окуя башталган кезде София апасы менен чогуу жүрүп, алар жанагы жандыктардан куткарылабыз деп унаанын ичине кирип, анын терезелерин жаап эле олтуруп алышыптыр. Алар унаанын сыналгысын жандырса, ал жактан кабар бере башташат. Көрсө Барселонанын чет жагында Манжуйка деген тоо бар экен. Ал тоодо жандыктардан куткарылган адамдар чогулушуп, куткарылгыңар келсе ошол жака келгиле дегенин угуп, София менен апасы көзүн жаап ошол жака жөнөп, бирок адамдардын ызы чуусунан бири-биринин колу үзүлүп, София ошол жерде калып кетиптир. Ошондон кийин Клэраны түн бир убакта үшү олтурган жерден таап алган экен. Анда бул окуяны уккандар дароо эле ошол жака барабыз десе, арасындагы Маркиз, биз бул жакта олтурганыбыз эле жакшы, кичинекей кыздын сөзүнө ишене бересиңерби деп алардын бардыгына каршы чыкса, калганы болбой эле бара тургандар кол көтөргүлө деп эле эртеси жөнөй турган болушат. Себастьян уктап жаткан кезде анын түшүнө мурдагы башынан өткөн нерселер кире берди. Анын көзүнө жанагы жандыктардын бири периште сыяктуу көрүнгөндөн кийин өзү ушундайга айланып калган окшойт. Эртеси алар ойгонуп алып иттеринин көзүн байлап эшикке чыгып жөнөшөт. Бир кезде эле Себастьяндын эсине мурдагы кездер түшүп, анын кызы ооруп калгандыктан Себастьян көзүн таңып алып ооруканага барат. Бирок ал жакта дагы ызы чуу болуп, бардыгы кырылып калгандыктан эч кимден жардам болгон жок. Сапарын улаган каармандарыбыз бир жерге келип, эс алалды имараттын ичине кирип чогулуп калган кезде, Себастьяндын көзүнө Анна кайрадан эле көрүнө баштады. Анда Себастьян түн бир убакта бардыгы уктагандан кийин ойгонот дагы иттердин жиптерин жарымынан кесип коет. Эртеси иттерди алдыга салып алып жолдорун улашып, эң артта келе жаткан Себастьяндын жанында Анна пайда болуп, сен аларды угуп жатасыңбы десе эле, Себастьян дароо эле көзүн ачып алат. Көрсө жанагы жандыктар аларга жакындап келип калган экен. Анда иттер үрө баштап алдыга чуркаганда жанагы кесилген жиптер үзүлүп кетип, алар качып, адамдардын болсо кулагына ар кандай нерселер угула баштайт. Көрсө бул жандыктар адамдардын ичинде кимге куса болсо ошолордун үндөрүн угузуп, аларды эки жакка азгырып эле жок кылганга аракет кылышат экен. Бул убакта көзүн ачып алган Себастьян адамдардын эмне болуп жатканын так эле көрүп жатты. Арасынан Рафа иттерин таппай, чыдабай эмне кылышын билбей көзүн ачып алган кезде, анын дагы
түсү өзгөрүп дароо эле ошол жерде өзүн өзү өлтүрүп алды. Арасынан Октавия кулакка угулуп жаткан нерселердин бардыгы жалган экенин билип, София менен Клэрди алып имаратка киргенге аракет кыла баштайт. Жанагы иттердин биринин болсо көзү ачылып кетип, анын дагы түсү өзгөрүп, Рафаны издеп жүргөн Маркиздин колун тиштеп алат. Ошентип алар имараттын ичине чогулуп кирип кеткен кезде Себастьян дагы көз айнегин кайрадан тагып эле алар менен чогуу кирип кетип калды. Ошентип алар ызы-шууга түшүп эле ар кимдин кулагына ар нерсе угулганын айта баштады. Анда Октавия сөз баштап, демек бул жандыктар биздин оюбузду окуйт экен. Биз кимди сагынып же болбосо кимдин алдында күнөөлүү экенибизди билсе, ошонун үнү чыгып, бизди азгырып эптеп эле көзүбүздү ачтырып жатат. Анын да менин оюмча бул жандыктар биз кандай элестетсек ошондой көрүнөт. Эгер жаман элестетсек жаман түрдө көрүнүп, жакшы элестетсек аябай жакшы көрүнгүдөй. Ошентип бири-бири менен эле сүйлөшүп жатса, жанагы кичинекей кыз Софиянын коркуп калганын көрүшүп, Себастьян ага барат дагы өзүнүн кызы Аннанын мончогун берип койду. Бир кезде Анна анын көзүнө кайрадан көрүнүп баштап, сен менин мончогумду ал кызга берип койдуң го. Ал чындыгында сенин кызың эмес, сен аны дагы жок кылышың керек. Батыраак кыймылдаңыз деп жаткан кезде эле ал жерге Клэр келип калып, Себастьян менен сүйлөшүп, сенин кулагыңа деги эмнелер угулуп жатат? Менин сага кеңешим жандыктар сүйлөгөн үндөрдү такыр укпагын деп айтып, ага акыл үйрөтүп жаткан жерден эле Маркиз жакка чакырып калышты. Көрсө Маркиз колунан алган жаракатынын айынан акыбалы оорлошуп жатыптыр. Анда 3 каарманыбыз ага дары таап келели деп имараттын ичиндеги бөлмөлөргө киришип, үйлөрдүн бирине киришсе, ал жердеги жашаган адамдар өздөрүн өздөрү өлтүрүп алышыптыр. Алар терезелердин жабык экенин текшергиле деп эле Себастьянды өзүнчө бир бөлмөгө жөнөтүп жиберишсе, ал жерден кызы Анна пайда болот дагы терезени ачып салат. Анда Себастьян бул жакта терезе жабык экен деп алдап койгон кезде Октавия келип ал жерге көзүн ачып, жандыктар көзүнө көрүнүп, анын жаны асманга нур болуп учуп кетейин деп калган кезде ал шашылып эле өзүн өзү өлтүрүп салат. Анда ызы-чууну уккан София ал жерге келип Себастьянды жүр кеттик деп шашылдырып жатса, Анна атасын кайтаргысы келип, сен аны менен кетпе деп эле өзү жакка тарта берди. Бирок Себастьян көп ойлонбой Клэрдин артынан кетип калат. Ошентип каармандарыбыздын катарынан Октавия да жок болуп, калганы тапкан дарысын Маркиздин колуна коюп дагы сыртка чыгып сапарын улашат. Алар бара жаткан жерден эле Себастьян жоочун адамдарды байкай баштады. Бирөөсү шайтан араба менен чыгып каармандарыбызды коолап жөнөп, кызыгы анын көзүндө тагылган эч нерсе жок экен. Сыягы бул дагы Себастьянга окшоп жандыктарга кызмат кылгандардын бирөөсү окшойт. Алар качып бара жатышып, Маркиз менен Изабел ал жерде жыгылып калып, Клэр Себастьянды токтотуп аларды куткаралы десе, Себастьян болбой эле аларды сүйрөп алып кетип калды. Анда Изабел менен Маркиз өмүрүнүн акыры ушул экенин түшүнүшүп, экөө тең көзүн ачып, бактылуу болгон бойдон ошол жерде калып кетишет. Имараттын ичине киргенден кийин Клэр бир нерсени сезип калып, дароо эле Себастьяндын көз айнегин караса, анда бардык нерсе көрүнүп турганын түшүнөт дагы Себастьяндан корко баштайт. Ал Софияны алып алып эле өйдө көздөп качып жөнөп, Себастьян болсо алардын артынан калбай, Клэр бир кезде башка арга жол экенин түшүнөт дагы тамбашыга чыгып кетишет. Анда Себастьян аларга бат эле жетип алып, Клэрди түртүп жиберип, ал жыгылып эс алып калгандан кийин София ал жерде Себастьян менен жалгыз калып кетет. Бул убакта Анна дагы бир пайда болуп кайра жоголуп жаткан эле. Көрсө Себастьян жандыктарга болгон ишеними азайып жаткандыктан Анна ушинтип көзгө жакшы көрүнбөй жатыптыр. Анда каарманыбыз кыздын көзүнүн чүпүрөгүн алып салайын деп, бирок акырында бул нерсесинен баш тартат дагы аны кучактап, мени кечирип кой деп ыйлай баштайт. Биз бир маалда кайрадан эле мурдагы күндөргө өтөбүз. Анда Себастьян кызы менен үйүндө камалып эч жакка чыкпай отурган кезде, үйүнө түшүнүксүз адамдар кирип эшигин сындырып, бир кезде каарманыбыз ойгонсо эле кызы экөөнү тең тамбашка алып чыгып кетишкен экен. Бул адамдардын башчысынын колунда көзүнүн сүрөтү пайда болуп, ал колуна көөнү сыйпайт дагы кыздын маңдайына көзүнүн сүрөтүн тартып койду. Бул киши биз тасманын башында көргөн чиркөөнүн кызматчысы экен. Көрсө ал бул окуя башталганда балким пайгамбарлар, периштелер кайтып келгендир деген ишенимде болгондуктан, жандыктар анын көзүнө ошондой көрүнүп эле өзүнө кул кылып алыптыр. Алар кыздын көзүн зордуктап эле ачып салганда, кыздын дагы көзү өзгөрүп, ал секиргенге даяр болуп, имараттан секирип кетип, Себастьян анын артынан чуркап барып эле жетишпей калат. Ошентип Себастьян дагы жандыктарды көрүп, бир кезде анын кызы жанында пайда болуп, ошол окуядан кийин Себастьян дагы жандыктардын кулуна айланган экен. Ал бир кезде Клэрди ойготуп, ага бардык нерсени түшүндүрүп берип, мен эми чындыгында бардык нерсени түшүндүм. Силерди бара турган жакка мен жеткиргенге толук аракет кылам. Ошондуктан мага ишенип койгула деп аларды унаага олтургузуп алып качып жөнөп, чиркөөнүн кызматкери баштаган адамдар аларды коолап жөнөдү. Бир кезде алар унаа менен фуникулердин жанына жетсе, артынан коолагандар дагы жетип калган кезде, Себастьян унааны жардырып жиберип, ал жердеги коолагандар өрттөнүп кетти. Анда каарманыбыз Клэр менен Софияны, силер кете бергиле, мен болсо аларды тосуп калышым керек, жок дегенде силерди куткарайын деп эле аларды өйдөгө жөнөтүп жиберип, өзү ал жерде душмандар менен бетме бет калды. Анда чиркөөнүн жумушчусу келип Себастьянга, сен Кудайдын айткан
жатканда каршы чыгып жатасың. Бул периштелерди бизге Кудай жөнөтпөдү, булар пайгамбарлар да десе Себастьян ага макул болбой. Библияда деле жазылган калп эле пайгамбарлар келиши мүмкүн. Булар жөн гана шайтан сымал жандыктар, сен болсо алардын кызматкерисиң деп эле чиркөөнүн жумушун өткөрбөймүн деп эле темир кармап туруп алат. Өйдөгө чыккан Клэр көзүн ачып алып бир кезде фуникулёрду иштеткенге аракет кылып, бирок ал такыр эле иштебей жаткандан коңгуроону көрүп калып аны кайра черткилеп, муну байкаган жандыктардын бири өйдөнү көздөп эле чыга баштады. Ушул мезгилде биз фуникулёрдун кыймылдай баштаганын көрөбүз. Анда Себастьян дагы чиркөөнүн жумушчусу менен мушташа кетип аны темир менен сайып алып, бирок өзүнүн дагы бутуна жыгашса эле ошол жерде жаракат ала баштайт. Ошентип жандыктардын азгырганына карабай Клэр менен София жанагы фуникулёрдун бирөөсүнө секирип, Себастьян болсо ошол жерде душмандарды өткөрбөймүн деп өзү дагы өлгөн бойдон кала берди. Арадан бир канча убакыт өтүп бара жаткан фуникулёр токтоп анын эшиги ачылган кезде эки каарманыбызды жоокерлер тосуп алып өздөрү менен алып жөнөшөт. Көрсө София апасы менен сыналгынан уккан куткарылгандар жашаган жер чындап эле бар экен. Андан да кызыгы Софиянын апасы тирүү болуп чыгат. Ал Софияны көрүп эле экөө бири-бирин кучактап ыйлап кирип, Клэрден болсо сурак алып анын колунан кан да алышат. Көрсө бул жоокерлер жанагы жандыктардын бирин кармап алып аны камап салышып, аны көргөндө кантип тирүү калыштын үстүнөн иштеп ар кандай тажрыйбаларды жүргүзүп жатышкан экен. Ушул убакта эле тасмабыз аягына чыгып калат. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып досторуңуздар менен бөлүшө кетиңиздер. Анан да кызыктуу тасмаларды сунуштап турсаңыздар арасынан эң кызыктуусун чыгарганга аракет кыла беребиз. Андыктан кийинкиде жолугушканча ден соолукту жакшы карап, көзүбүздү жаман нерселерден тыйып, жакшы нерселерди гана көрөлү.